Бүгін Таштақта дағы бір мына қырғыз жылқының чоңын тартып атабыз. Азыр маалыматын беребиз. Кимге жаққан болса чалыңыздар. Улак сезон болуп атат. Чабып көрүп алсаңыздар болот экен. Эртеге деле 1-2 салган болот дейт. Эртең чоң улак болот. Бирок ат туруп калды дейт. 1-2 салам десем макулдап атат го. Баскан турганын байкаңыздар. Маалыматын айтабыз. Жалалабад Сузак, Таштак айылы. Чоң кембрук. Бою башы суак айлыгы. Болду иним кайта бер. Aha, beri bastırır elçi. İnim assalamu alaikum daha bir jolu. Жақсың бүгін атты шығартабыз Элсинна. Маалыматты берели. Маалыматты ака бул тагыты Чаңгеттен келген. Жаш боюнча 3, жазга 4 азыр. Жазга 4 болот. Өзүздө жүргөн үйү улагы бар. Андан санда өзүм эми улак чаппаган үчүн андан санда сурашат. Берип коем, апар чаап келишет ушу. Андан кийин Жакшы. Тырчылыгы ушу үйү бар. Тургунга тийбейт. Жош, кароого жош. Өзүм жок болгонда үйдө аял кишилер да карайт. Жакшы. Аяк бекте көрөк чуккан. Мингенге кол болбой калды ачыгычы. Мен ошого чыгарып көрөйүчү. Минбей туруп эле калды. Жаз келгенде koyup koyatабыз şu. Tegi боюнча да жакшы деп аттым. Теги жакшы. Чоң атасы деле атасы деле чуркап жүргөн. Чаңгетте Торатал деген жер бар. Ошону бир илгерки бир Тораты бар да, ошону жакшы жүргөн аттын баласы. Атасы өзү илгери 170 эле атасычы. Анан эми балдар ушу 1.60-тан жогору болсо керек, 65ке жакын болсо керек. Бирок бойлуу экен. Жакшы экен. Ден соолугу баары мыкты иним. Ден соолугу бар жолу мыкты. Буту колу тазабы? Буту колу таза, кесек-күсеги жок. Анан кийин жакшы жагы ушу жоошат. Любой жерге барсаң, любой неме алсаң, коро ананчы. Жегенин көрсөң, чөптөсү салга кыйналасың. 1-2 салып көрүп алсалуу? 1-2 жолу салып көрүп алса, деткенки базарганда улакта да 1-2 чабышты эле. Ошондон турат. Чоң улак болду, кандай болду? Жетип турдубу? Ортодо турушу жен чабат эле ошо, жен башы жарылып калып ортодо турду. Башы жарылып калгандан кийин келе берет кайрачы. Жакшы иним. Баасын канча дейсиз? Баасы эми жакын эле 500 деп койсок. 500. Номерди айталы +996. Сен карай бер, мен ага чейин атты тартып турайын. Маңдайы. Жана биз кичине кезибизде сарайларда аттар бар эле го, ошолорго окшош экен мындай. Ушуга окшогон аттар көп эле го сарайларда. Түсү, мына жалы. Арт жактары, туяктары да чоң кене. Бели. О жерге дагы бир тердик бата турган экен да. Карадыңбы? +996 554 менен 554 22 08 97 97 номерин ача аласыздар. WhatsApp прямой барбы? Бар. Бул Таштак айылында? Таштак айылында. Мына жак кайдачы? Март жагында бир көрсөтүп койгон. Буруп кайрып көрсөтүп койсун. Чоң ат издегендер, чабам дегендер, айгыр салам дегендер. Кыргыз жылкы чуркап жүргөн ата теги дейт. Азыр да 1-2 салсаңар болот экен. Ишенимди айтып атат болдум, бирок кече чоң улактагы ортодо турду деп базар кылганда кызыл көпүрөдө. Жеңилдиктери жеңилби? Бул кыйрак деле сууга да атчы. Үйдөн келген боюнча эле белчи. Азыр теле токтоо деп. Азыр чоң ат токтотуш керек экен өзү. Анан бир 15 шакты бээде жүрдү. Анан кийин ошого бээде үйдөн келгенден кийин эле кичине бир 2-3 килодан эле жем берилип минип жүрөбүз. Анан арак-аракка басканда эле сарай-парайга чыкканда элечи. Калган жагы жакшы. Ден соолугу таза, жошмол, өнөр-пөнөрү жок. Иштей турганчы. Бар жок жагы жакшы. Жакшы экен. Ушул экен туугандар, бүгүнкү чыгара турган сиздерге көрсөтө турган атыбыз. Кыргыз жылкынын чоңун издегендер барбы? Чала бергиле. Болду инем, жарайт.